Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан Бүгүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын санарип кодексинин кабыл алынышына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу өткөрдү. Аталган мыйзам долбоорлорун санариптик өнүктүрүү министри Азамат Жаманкулов түшүндүрүп берди. Бул санариптик кодекси кабыл алганы бизге эмне берет? Бул биринчиден санариптик чөйрө укуктуу жөнгө салуу механизмдер түзүү, бул инновация үчүн чөйрө, чечим кабыл алуу үчүн маалыматтарды колдонуу, анан кийин координациялоо жана жөнгө салуу куралдарын берет. Бул кодекс регионалдык пионер катары Кыргыз Республикасы үчүн акыркы 30 жыл ичинде кылыптанган бардык санариптик чечимдерди системалаштырылган маанилүү кадам болуп саналат. Талдоо көрсөткөндөй, Кыргыз Республикасында байланыш жана телекоммуникация, санариптик башкаруу, жеке маалыматтарды коргоо, санариптик идентификация, ачык маалыматтар, мейкендик маалыматтар, киберкоопсуздук жана башка чөйрөлөрдү жөнгө салуу жүзүнөн ашуу ар кандай деңгээлде ченемдик укуктар актылар учурда иштеп жатат. Талкуунун жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мыйзам долбоорлору боюнча бир катар сын пикирлер жана сунуштар айтылды. Анда Байланыш операторлор ассоциациясынын директору Салават Ормошов санариптик кодекс долбоорлорунун бир катар беренелерине, айрыкча жеке маалыматтарды жөнгө салууга байланыштуу айрым беренелерге көңүл буруу керектигин билдирди. Өзүңүздөр билгендей, санариптик кодекси кабыл алынгандан кийин электр байланыш мыйзамы жокко чыгарылат. Ошондуктан байланыш тармагын жаңы укуктук талаага өткөрүүдө ченемдик укуктук базаны үзгүлтүксүз жана коопсуз трансформациялоо зарылдыгын белгилейбиз. Бирок санарип кодексинин долбоору байланыш операторлорунун олуттуу тынчсыздануусун жаратат. Документам, оборудованию, сотрудникам и даже вплоть до контрагентам деп жазып жатат да, владельцы персональных данных. Өзү бизде ишкерлерди текшерүү үчүн мыйзам бар. Мыйзам закон о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства деген. Ал болсо мамлекеттик органдардын эмнеге укугу бар жана кайсы жерде чектөөлөрү бар, ошонун баарын тең көрсөтүп турат да. Ал эми бул берене боюнча мамлекеттик орган чексиз укуктарды алып атат өзүнөчү. Ошондуктан биз көрсөтүп атабыз, бул жерде коррупциялык рисктер бар деп чоң. Ал эми эл аралык ишкерлер кеңешинин мүчөсү электр байланыш чөйрөсүндөгү тармактык жөнгө салуучуну сактоо зарылдыгына көңүл бурууга чакырды. Анткени аталган санарип кодексинин долбоору кабыл алынса, электр байланышы жөнүндө мыйзам жокко чыгарылат. Мындан сырткары ал радио жыштыктарды ыйгаруу процессинин ачыктыгын камсыз кылууну сунуштады. Аукцион деп атпайсызбы? Азыркы убакта, когда жыштык мамлекетте турганда, аукцион өзүнүн положениясы бар, ошо менен өтүп атпайбы? Экинчиси, жана сиз айтып аткан, буга дерки, азыр бул кодекс киргенке, азыркы действующий мыйзам боюнча жыштыктар бир компаниядан экинчи компанияга өзүлөрүнүн келишими менен эле өтө берет. Жана сиз айтып аткан өзүлөрү менен өтө берет дагы. Кээ бирөө жана айтып атпайбы, кереги жоктор деле жыштыкты кармап турат деп. Ушунаки норманы исключать этиш үчүн ушу жыштык аукционго чыгып, кимге керек болсо ошолор катышсын деген норманы кийирип атат. Бул деген наоборот деген азыркы действующий операторлорго көбүрөөк пайдалуу болот. У меня нет вопросов по тому порядку, который вы предусмотрели в цифровом кодексе. Вы этот порядок предусмотрели, мы не ставим, у меня не отсутствует понимание, какой вы порядок предлагаете. Я говорю, государство готово на те потери, которые оно будет нести вследствие этого порядка. Эч кандай финансы жактарга же кандайдыр бир организациялык жактарга, мындай негизги организациялык жактарга эч кандай кол салуу же мындай кандайдыр бир басым жасоо деген максат жок. Талкуунун жүрүшүндө депутат Исхак Масалиев айтылган бул сунуштар Жогорку Кеңеште экинчи окууда каралганга чейин санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан улуттук байланыш операторлору көз карандысыз эксперттер менен талкууланышы керектигин кошумчалады. Анан бул мыйзам күчүнө киргенде белки связь боюнча мыйзамдар баары жокко чыгат да. 30 жылдан бери иштеп жаткан мыйзамдар жокко чыкканда, жаңы алардын ордуна жаңы мыйзам кирип атат. Жаңы түшүнүктөр кирип атат. Внимательно слушая выступления предыдущих ораторов, полемические выступления, я понял так, что сфера связи, которых касается данный закон, не приветствует данный кодекс. Слишком много замечаний. Я думаю, министр цифрового развития, наш молодой человек, он тоже еще вчера был представителем
операторов. Поэтому позиция его, она что, изменилась или Мегаком поддерживал с самого начала, как это было, цифровой кодекс? У меня такое ощущение, что я предлагаю, если это возможно, все-таки Министерству цифры, правительству, без нас, раз, два, три встретиться с представителями операторов. С тем, чтобы срезать много вот эти острые углы, которые возникнут при реализации данного кодекса. Принять-то мы можем, проблем нету. Мы окончательная инстанция, которая принимаем, вернее, прошу прощения, мы принимаем, президент подписывает. Потом все должны выполнять этот закон. Белгилей кетсек, бүгүнкү парламенттик укугга жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик органдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын, байланыш операторларынын, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жарандык коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы Мурадил Сыдыков белгилегендей, аталган мыйзам долбоорлор 2024 жылдын 12 декабрында жогорку кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Сак саламатта болуңуздар.